мамамды, 2 инимди, 3 карындашымды. Ушул күнгө чейин 2 күн издедим, таппадым. Не кыларымды билбей калдым. Кимден жардам суранымды билбей калдым. Авиа кырсыкта жакындарымды жоготтум деп көз жашын агызып боздоп турган бул жигитти көрүп зээнин кейт. Анткени апааттан жакындарын жоготуу кандай экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Bir günden ошолордон айрылып калам деп эч ойлогон эмесмин. Мен ал күнү мурунку күнү шаарга жумуш издеп келгем. Жумуш издеп келип, кайра шаардан барганга кеч болуп кетип, бияктан калып шаарда калгам. Маршрутка отурганда маршруткадан айтышты ушундай болуп тур деп. Мен сразу эле телефон чалдым. Телефон чалсам Аткүлчөн. Барсам так биз тараптан түшүптүр. Журналисттерге, ОКМКнын кызматкерлерине өзүн Азамат Иманбеков деп тааныштырган бул жигиттин чыныгы аты Кайыпбек Шакеев экен. 1991-жылы Жети Өгүз районунун Саруу айылында төрөлгөн. Ошо алгачкы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында ошол кармалган жигиттин өздүгү такталды. Ал Шекеев Кайыпбек деген 1991-жылы туулган. Кафелерде, ресторандарда ар кандай майда жумуштарды аткарып жүргөн экен. Анан ошол Ош базарынан ошол маалыматтарды угуп, мейманканага келип, өзүн ошол жердеги жабырлануучу катары каттатып, анан ошол жерден 2000 сом алып, жылуу кийимдерин алып, анан кетип калган. Кайыпбек Шакеев учак кырсыгы катталган курулуш башкармалыгынын дачаларында 2 айдан бери жашаарын билдирген. Кырсыкта 2 иним, 3 карындашым жана апамдан айрылдым деп боздоп, чын эле жабыркагандар менен кошо Семетей мейманканасына жайгаштырылган. Ага психологиялык жардам көрсөтүлүп, гуманитардык жардам катары келген кийим-кечелерди желе калса акчалай каражатты алган. Көп өтпөй Чүй облусунун 10-чу башкармалыгы тарабынан анын алдамчылыгы аныкталган. Жакын туугандары жана апасы аман экени билинди. Эмне үчүн ушундай пострадавшиймын деп айттыңыз? Эмнеге, эмне себеп болду ага? Акчага. Кыйналып жүргөм акчага. Ошо эки ушундай болуп калды, кечирип койду. Сизге деген ким айтты эле ушундай болот тур деп? Чогуу бардыңыз беле досторуңар менен же өзүңүз эле болдуңузбу? Мен муну болгон элден угам. Элден кайсы жерден? Базардан. Базардан кайсы Ошский рыноктанбы? Бирөөнүн кайгысын оюнчук көргөн бул жигитке учурда Чүй облустук тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Өзүнүн кылган күнөөсүн азыркы сиздер уккандай күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, өкүнүп турган убагы, ушундай кыргызыбызга кыйын иш түшкөн маалда кыргыз элим айланайындар мындай жорукту кылбагыла. Бул жигитчилик эмес деп мен дагы айтмакчымын. Ушундай күнөө кылганын менин оюмча өкүнүп жатасыз, туурабы? Эми мындан ары дагы иш жүзүндө үй бүлөсү кандай тарбияланган ал жагын дагы байкаштырып көрөбүз. Жапа чеккендердин кайгысынан акча алууну эңсеген Кайыпбектин эми мынтип абийири ачылып отурат. Кырсыктан пайдаланып мамлекетте эле эмес, кыргыз элин алдаган бул жигит сот чечими менен 6 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Гүлжан Турдубаева жана Дил Абубакир уулу Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.